23-сентябрь Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун тагыраак айтканда, 1989-жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим, кыйкырып кыйрым бузуп душман келсе, кылычтай кыя кесип чапкан тилим. Алп манас бабам бакай сүйгөн тилим, алоолоп Алатоодо күйгөн тилим, ак калпак ата журттун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим. Кыраңда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыяңдап жамгыр болуп төккөн тилим, улуттун оргуп чыгып башатына уюган алтын сымал чөккөн тилим. Манастай дастан айткан улуу тилим, махаббат жалын чачкан сулуу тилим, машакат мүшкүл тарткан заманда да майдалап бөлүнбөгөн чулуу тилим. Эгемен күнгө жеткен азат тилим, эзелтен ынтымакка башат тилим, эртеңки келечеги айдан ачык, эл менен алга карай басат тилим. Асмандан балбыл жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан Чыңгыз тилим. Арыбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы пил эл эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшыйтып калпак кийип, кадыр баркын калкынын унуткандар. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган, кам болсо да кыргыздын баласы эмес. Кол жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым, 4 мезгил мекенимде күз кыш жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайык, жаратканым буйруса бере, баарыбыз гана жайым.